Тынчтыкбек менен Миргүлдүн үй бүлөсү. Бир топ жылдан бери Орусияда миграцияда жүргөн көп кыргыз үй бүлөнүн бири. Күндүлүк турмуш тиричилик менен алып урушуп жүрүп, кызы кандай мандем менен өсүп жатканын бир топко этибар алышкан эмес. Айтса, реагировать этпей, жооп бербей эме кылса, биз ойлойт элек, эмичи бала да эми эретөре кылбады да депчи. А кийин уже кадимкидей эле байкадык да. Жооп берип сүйлөсө эметпейт, качан гана кол менен тийип, мындай кыймылдатып эметкенде гана карайт, болбосо неме кылбайт. 3 жашка жакындап калганда ошол укпайт экендигин байкадык. Ага чейин эми жүрүп балдары мисалы үчүн 6-7 жашта сүйлөйт депчи. Ошондой деп чоңойгондо сүйлөйт дечү элек. Көрсө ушундай укпайт экен, ошону ошол убактарда байкадык, билдик. Кичинекей Раяна былтыр декабрда 4кө чыкты. Апасы Миргүл Москвада ашпозчу болуп иштеп, 6 ай боюнда бар кезинде Ошко кайтып, наристе ошол жакта төрөлгөн. Кийин кызы 1 жашка толгондо чоң ата-энесине таштап, Москвага жолдошунун жанына ишке келген. 2 жылдан кийин гана барган ата-эне ошондо гана 3 жаштан ашкан баланын сүйлөө речи өспөй калганын, кулагы жакшы укпай турганын байкашкан. Анан биякта болуп, иш менен болуп, тияк-бияк барып келип жүрүп, ошондон убакыт өтүп кеткен деп ойлойм да менчи. Өзү негизи 4 балабыз бар. Мындан чоңу 2 уулубуз бар. Андан кийин бул, андан кийин кичинекей. Ошол 4 балабыз бар. Анан үчүнчү ушул кызым, жалгыз мындай единственный кызым да. Ошол өзүм да башкача жакшы көрөм кызымды. Жакшына кармасаң. Раяна эмне деп сүйлөп жатканыңды түшүнүп, сүйлөшкүсү келгенде адамды көзүнө, жүзүнө тигиле карайт. Акылы зерек тентек кыз атасынын жүрөгүмдүн мөмөсү деп беркелеткенин укпайт. Ал үчүн азырынча айлана алам үнсүз кинодой. Двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4 стадия. Дарыгерлер анын 2 кулагына тең операция жасап, кохлеардык имплант коюу керек дешкен. Москвадагы ооруканада операциянын акысын, имплант жана дарыланууну 2 миллион рубльга эсептешкен. Мигрант үй бүлө мынча акча таап, же Орусиянын полисин алуусу керек. Анда орус ооруканаларында бир катар жеңилдиктер менен дарыланмак. Ушул тапта Раянанын ата-энесинин бир үмүтү кайдыгер эмес мекендештерде. Үмүтүм чоң. Ар бир адам инсан үмүт менен жашайт. Ар бир инсан балам үчүн деп, мисалы үчүн баарына даярбыз да. Ушул кызымын сүйлөп кетиш үчүн элге кайрылып жардам сурагандан уялбайм да. Уялбайм. Уяла турган нерсе эмес. Сумма дагы чоң сумма болуп атат. Кызымдын ден соолугунун маселеси да бул серьезный маселе болуп аткандыктан мен элиме, жериме, ушул жалпы эле адамзатка кайрылат элем. Ушу колуңуздардан келген бир жардамыңыздарды эме кылсаңыздар, берсеңиздер депчи. Тынчтыкбек кызын былтыр ноябрда Москвага алып келген. Азыр келинчеги 1 жашар баласы менен үйдө. Өзү карантинде жумушсуз калып, азыр күнүмдүк ишке жалданып тыйын табат. Орусияда балдарын дарылата албаган, же чукул операцияга муктаж кыргызстандык үй бүлөлөр четтен чыгат. Көйгөйдүн өзөгү мигранттар балдарына ОМС, милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин ала албагандыгында. Андан улам Айканышка окшогон жарандык активисттер Москвадан мекендештердин кайрылууларын топтоп, бул маселеге кыргыз бийлигинин көңүлүн бурдурууга аракет кылышууда. Көптөгөн ата-энелер полис ОМСке муктаж болгондуктан ушундай тизмет түзүп баштадык. Бул жакта азыр 500дөн ашык ата-эне чогулду, 500дөн ашык үй бүлө чогулду да. Демек бул 1000 адамдын 1000ге жакын кичинекей балдары ар бир үй бүлөдө 2ден 3төн балдар бар. Анан ошолордун арасында көптөгөн ата-энелер чукул операция жасаганга муктаж, бирок тилекке каршы ОМС болбогондугу үчүн кээ бир больницаларда аларды карабай койсо, кээ бирлерде скорый келип деле карабай кеткен учурлар болот экен. Анткени аларда полис ОМС жок. Анан операциясы 400-500 миңге жакын акчалар болгон ата-энелер дагы же акча таба албайт, же полис ала албайт. Анан операция дагы ала албай кыйналып аткан учурлары көп кездешип атат. Орусияда расмий иштеген кыргызстандыктарга милдеттүү медициналык камсыздандыруу полиси 2017 жылы бериле баштаган. Бул полис орус ооруканаларында бир катар жеңилдиктер менен медициналык жардам алууга, дарыланууга мүмкүндүк берет.
Евразия экономикалык биримдигинин келишиминде мигрант жана анын үй бүлөсү милдеттүү түрдө медициналык камсыздандыруу полисин алат деп көрсөтүлсө да, мигранттын балдары үчүн шарттар каралган эмес. Тагыраак айтканда, чет жерде расмий иштеп, тиешелүү салыктарды төлөгөн мигрант ата-эненин медициналык полиси балдарын камтыбайт. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.